Hadisi Kudsi'de Allah Teala aytat: "A'dattu li'ibadiyas solihin." Men ıhlastų solih pendelerime şunday beyişte dayardap koydum. Көз көрбөгөн, кулак укпаган жана адамдын ою, акылы жетпеген неаматтарды, рахаттарды даярдап койдум деген. Бейиш, урматтуу бир тууганым, мына ушундай бейиште ушундай рахаттар бар. Аны биз али уга элекпиз, көрө элекпиз. Жада калса акылыбыз менен дагы элестете албайбыз. Дүйнөдөгү эң сулуу жер кайсыл жер? Жада калса биз бул дүйнөдө дагы эң сулуу, эң көркөмдүү, эң кооз жерди көрө элекпиз. Эгер көргөн болсок дагы, мына ошол жерди көрүп дагы элестете албайбыз. Мындан дагы сулуу, мындан дагы кооз жер болбосо керек деп. Аллах Таала бейиште ушундай кооз жерлер бар, аны биз элестете албайбыз. Биздин акылыбыз алсыздык кылат. Билесиңби, урматтуу бир тууганым, адамдын жашоосунда эң чоң ийгилик эмне экенин билесиңби? Адамдын жашоосундагы эң чоң ийгилик бул атаң-таң, байлык, бийлик, рахаттуу жашоо эмес. Эң чоң ийгилик Аллах Таала Али Имран сүрөсүндө айткан: "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал джанната факад фаз." Кимде-ким тозоктон алыстатылып, бейишке киргизилген болсо, чындыгында ал ийгиликке жетти дейт Аллах Таала. Чыныгы ийгилик, урматтуу бир тууган, тозоктон алыстап бейишке кирүү. Мына ушул чыныгы ийгилик.